Эмне себептен бизде жол кырсыктары көп катталат? Айрыкча бул Бишкек Ысык Көл, Бишкек Нарын, Бишкек Баткен, Бишкек Ош, Бишкек Жалал Абад жана Бишкек Талас жолдорунда кырсыктар арбын. Көп кооптуу аймактарда жол чырактары жок, жол чийиндери өчүп кеткен. Түнкүсүн же туман түшкөндө жол таптакыр көрүнбөй, ошондой эле кээ бир жерлерде асфальттын абалы да начар экен. Айдоочулар үчүн чоң коркунуч жаратат чынында. Мындан тышкары достор, айрым такси айдоочуларчы аман эле болсун да. Өзгөчө могу Саната, К5, Карнивал, Степ, ошондой эле бир 2-3 узун бир универсал Мерседес айдагандар бар экен. Жол белгилерин такыр баш ийишпейт, эрежелердин одуна бузуп, өздөрүнүн чынында эле бир Удай менен контракт болгондой эле алып жүрүшөт экен да. Бул болсо жолдогу ар бир адамдын өмүрүнө коркунуч туудурат. Бул видеодогу көрүнүш бул Бишкек Жалал Абад жолунда жол чийиндери жок аймак бул жана Каракөлдөн баштап Кочкор Атага чейин экен да. Мына обгондорду көрсөңөр, ужас просточу. Астынан бирөө чыкса артынан ээрчип эле кубалап эле бирдемке болуш экен да. Ушул көйгөйлөрдү чечип, өзгөчө ГОБУД такси кызматкерлери менен жакшы иш алып барыш керек. Болбосо айыппулдарды көбөйтүп, очойто айыппулдарды жазып бериш керек да. Антпесе оңолушпайт эч качан.